Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum урматтуу мусулман бир туугандар, мекендештер. Жараткан Алла Таала бардыгыбыздан кылып жаткан жакшылык ибадаттарыбызды кабыл кылып, бардыгыбызды бактылуу инсандардын катарына кошкон болсун. Эми бактылуу инсан деген ким? Кайсы инсанды биз бактылуу деп эсептейбиз? Албетте жараткан Алла Тааланы таанып, Алла Тааланын пендеси катары жашоосун өткөзгөн инсанды биз бактылуу дейбиз. Алла Тааланын сүйгөн пендеси деп тааныйбыз. Себеби Алла Таала бир адамды жакшы көрбөсө ага иман дагы бербейт экен. Демек имандуулардын бардыгы Алла Тааланын жакшы көргөн пенделери, бактылуу инсандар. Ошондой болсо да пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадистеринде Алла Таала дагы Куран аяттарында бактылуу инсандын белгилерин айтып кеткен. Алымдарыбыз да көптөгөн баяндарында, көптөгөн китаптарда жазып кеткен. Мына ошол белгилердин бир канчаларына бүгүн токтолуп кетүүнү туура көрдүк. Алымдарыбыз айтат, бактылуу инсан ким десе, кайсы инсан мурунку кылган күнөөлөрүн унутпастан, ар дайым ошол күнөөлөрүн эстеп, ошого тооба кылып, Алла Таала мени кечирди бекен деп коркуп жүргөн инсан бул бактылуу инсандын биринчи белгиси дейт. Баардыгыбыз кате кетиребиз, баардыгыбыз күнөө кылабыз, бирок ошол күнөөлөрдү унутуп калбастан, Алла Таала мени кечирди бекен, Алла Таала мени кечирет бекен деп коркуп, ошол күнөөнү кайталабастан тооба кылып жүргөн инсан бул бактылуу инсандын биринчи белгиси дейт. Тескерисинче кылып коюп күнөөнү унутуп коюп, кайра ошол күнөөнү аткара берген бул бактысыз адамдын белгиси болуп калат экен. Анткени күнөөнү мен унутуп калышым мүмкүн, сиз унутуп калышыңыз мүмкүн, бирок ал күнөө жараткан Алла Тааланын астында жазылып калат, сакталып калат. Ошондуктан бактылуу инсандын биринчи белгиси бул кылган күнөөсүн унутпастан, дайыма коркууда болуп, Алла мени кечирдиби деп тооба менен алектенген инсан бактылуу инсандын биринчи белгиси. Экинчи белгиси ушунун тескериси эле кылып жаткан жакшылыктарын унутуп коюу. Эч кимге милдет кылбоо, эч кимден акыл сурабоо, калыс Алла Таала үчүн жакшылык иштерди кылуу. Бирөөнө жакшылык кылып койсоң аны милдет кылып, андан акыл сурап, же мактанып бирөөлөргө айтып жүрбөстөн, жакшылык амал кылдыбы, бир жакшылык кылдыбы ошонусун унутуп койгон инсан бул бактылуу инсандын экинчи белгиси дейт. Дагы бир белгиси бактылуу инсандын алымдарыбыз айтат, дин жаатына келгенде, динге келгенде өзүнөн өйдө турган инсандарды карап жашоо өткөзүү дейт. Сизге караганда көбүрөөк намаз окуган, сизге караганда көбүрөөк зикир кылган, сизге караганда көбүрөөк садака берген, кайрымдуулук кылган инсанды карап, ошолорго жетейин деп аракет кылып жарышуу. Мына ошентип өзүнөн өйдө турган инсандарды карашлык бул дагы бактылуу инсандын бир белгиси экен. Алла Таала Куранда айтат го: "Фастабикул хайрат", жакшылык иштерде силер жарышкыла дейт. Демек жакшылык иштерде жарышуу бул ихласка каршы эмес экен. Сахабалардын канчалаган окуяларын билебиз. Бири-биринен озуп кетейин, ашып кетейин, мен жакшылап иш кылайын деп канчасы жарышкан. Демек дин жаатына келгенде өзүнөн өйдөгүү инсандарды карап жашашлык бул да бактылуу инсандын белгиси. Төртүнчү белгиси бактылуу инсандын ушул эле тескериси. Дүйнө жаатына келгенде өзүнөн төмөнүрөөк инсандарды карап жашоо өткөзүү. Өзүнөн төмөнүрөөк инсандарды карап жашоо өткөзгөндө дүйнө жаатына келгенде бул канаат кылганга, шүгүр кылганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берет экен. Алла Таала мага тиге берген жок, мага берип койду. Мага ушул нерсени берди, Алла Таала шүгүр кылып. Ал эми шүгүр бул инсандын имандын өтө бир чоң белгилеринин бири шүгүр кылып жашоо өткөзүүлүк. Демек мына ушул 4 белги алымдарыбыз баса белгилеп айтып кеткен. Эгер ушул 4 нерсеге амал кылып жашай турган болсок, иншалла баарыбыз үмүт кылабыз, жашообуз бактылуу инсандын жашоосундай өтөт. Баарыбыз бактылуу болобуз, бактылуу инсандардын катарына киребиз. Алла Таала бардыгыбызды ушул айтылган сөздөргө амал кылып, бактылуу инсандардын катарына кошкон болсун. Субханаллахи бихамдихи, субханаллахил азим.